Бүгүнкү сабагыбыз достор криптовалютаны кантип тандаш керек? Кайсы криптовалюта менен биз иштейбиз? Binance биржасынын приложениясын ачабыз дагы. Анан могу главный страницада кичине өйдөрөөк көтөрсөк, мен айтып кеткен показывает рост деген графаны басабыз. Бастык. И мына примерно көрсөк болот. Бул жерде канча процентке өсүп атканын көрсөк болот. Мына могу эмеде таблицада канча процентке кайсы криптовалюта өсүп атканын көрө алабыз. Эми биз иштеш үчүн бизге могул рынок деген кнопканы басабыз. Рынок деген кнопканы басканда спотовый торговля керек бизге. И могу USDT дегенди басабыз. USDT'ни бастык. И ошону басканда ушундай таблицасы чыгат силерге. Бул таблицаны байкап көрсөңөр мына ар кандай процентте өсүп аткандар бар, ылдый түшүп аткандар бар. Бул жалпы криптовалюталардын таблицасы. Биз ушул аркылуу иштейбиз. Бизге кереги жок жанагы анализ өтүп, анан кийин графиканы кандай кылып түшүнүш керек, могу свечаларды, ушунун баарын тең үйрөнөсүңөр кийин. Бирок бизге мунун баары тең азыр кереги жок. Силерге деген мындай эң жөнөкөй жолун үйрөтөмүн. Эми жакшыраак байкап тургула. Бизге мына могул жерде байкасаңар 20, 24, 24 часа изменение в процентах деп турат. Ушуну басышыңар керек. Азыр мен көргөзөм кандай кылып басышыңар керек экенин. Мында бир жолу басабыз. И моундай таблица чыгыш керек бизге. Бул кандай болуп калды бул таблица? Бул таблицада жана жалпы таблицаны бизге реттеп берип койду. Биз настройка кылып алдык, бизге реттеп берип койду. Эң башында кайсынысы эң жакшы өсүп аткан криптовалютанын немеси таблицасы графиги. И ылдый дагы көтөрүп көрсөк, мына байкадыңарбы? Проценттердин өсүшүнө жараша бизге түзүп берип койду таблицаны. Ылдыйраак дагы түшүп көргөзөйүн силерге. Мына кызылга чейин жетели. Азыр кичине көтөрүлүп атат да. Ошон үчүн жашылдар көбүрөөк болуп атат азырчы. Биз иштей турган маалдар жакындап келатат, достор. Уже башташыбыз керек. Мына могул жерде мунун ылдый жагында андан дагы ылдыйраактар бар. Мына биз көрдүңөрбү? Ушундай кылып таблицаны түзүп берди. Мына рост кетти. И биз мына башына чейин чыгып кеттик, Көп бул жерде криптовалюталар. Ушунча криптовалютанын арасынан кантип тандайбыз биз деген? Мына бул жерде карап турасыз. Могу башында тургандар деген бул дагы где-то кайсы мына могуга чейинки криптовалюталар, булар уже өсүп кетти. Булар менен азыр иштеп бизге тыйын көрбөй калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз азыр көргөзөм, мына могул где-то 13-12% менен 15-16 мына могул ушул промежутокто иштейбиз. Мына ушул промежутокто. Эмне үчүн? Анткени, достор, ушул таблицаны ачып алып, карап отуруп турабыз. Байкап карап турсак, бир криптовалюта секире баштайт да. Например, ал деген 10%ке жетет, 10%тен кийин 12, 13, 14, 15 болуп өйдөн өгөстөй өсө баштайт. Ошол кезде биз ушул жерден көрүп калабыз. Кетип бараткан, өйдөн өгөстөй кетип баратканын. Мисалы, азыр баары тең эле мындай жай кетип баратышпайбы? Арасынан бирөөсү өсө баштайт. Бычий рынок деп коет, ошол өйдөн өгөстөй секире баштайт. Ошол кезде какой-то бир криптовалюта бул жерде пайда болот дагы, ылдый жактан өйдөн өгөстөй көтөрүлүп секире баштайт. Мына өзүңөр деле байкасаңар, могул жерде кээ бирлер секирип атат өйдөн өгөстөй.
Бизге ушул 12, 13, 15%ке чейин ушул жерден бирөөсүн кармап калышыбыз керек. Кантип кармап калабыз? Мына байкап калдык, бирөө өсүп баратканын көрдүк. Мен, например, сигнал беремин. Айтамын, жигиттер, могул өсүп баратат, байкагыла муну дегенде, ошол криптовалютаны ала коюшубуз керек, сатып ала коюшубуз керек дагы. Анан кийин где-то бир дагы бир проценттерге өскөн кезде кайра сатабыз. Ошондо биз канча акча салып туруп канчаны сатып алсак, ошондон процент көрүп, ошон менен заработок кылабыз. Мисалы, мына могу кей деп коелу. Бул жерде дагы могу нерселердин байкаш керек. Могу жерде көрдүңөрбү, 3x деп турат, 5x деп турат. Ушул x'терди да байкаш керек. Аны дагы шашпай үйрөнөсүңөр. Азыр мен силерге мына кыскача эле түшүндүрүп бергеним. Бир криптовалютаны тандайлы деп коелу, например, могу криптовалютаны тандайбыз, көрөбүз таблица. Бул таблицаны да кийин түшүнөсүңөр. Эмне үчүн моундай болуп түзүлүп атканын. Бизге анын баарына тең азыр убактыбыз жок. Бизге только акча табышыбыз керек. Ушул криптовалюталардын арасынан бирөөсүн тандайбыз. Мисалы, мен силерге бирөөнү тандайын. Так, бул дагы канча эмес экен. Бул да канча эмес экен. Ылдыяктан карап көрөйүн бирөөсүн. Dogecoin'dir, могуну байкап көрөлү. Бул жаңы эле секирген экен дагы, анан кийин кайра азыркыча токтоп калыптыр, байкадыңарбы? Буга жетишпей калыптырбыз. Аны да үйрөнөсүңөр кийин. Мейли мисал алып туруп, могу биздин жаңы Dogecoin'ди алалы. Бул Илон Маск реклама кылып жүргөн эме. Мына азыр байкасаңар, мына могу жерден азыр бул секирейин деп калыптыр. Секирейин деп калыптыр. Муну кандай кылабыз? Муну сатып алаарда могу купить деген кнопканы басабыз. Басканда мондай таблица ачылат. Анан кийинки сабакта кандай кылып могу жерде толтуруп туруп, анан кийин кантип сатып алыш керек. Ошол жөнүндө болот. Андан кийин кайра могу продать деген кнопканы басып туруп, кайра кантип туруп толтуруп туруп, анан кантип сатып ийиш керек. Ушул жөнүндө сабактар өтөт. Сатып алыш үчүн дагы бир жолу кайталап кетейин, достор. Бизде кошелектө обязательно USDT деген криптовалюта, то есть stable coin деп коет муну, мындайча айтканда, эгер түшүнсөк. Бирок ушул USDT обязательно бизде кошелектө акчабыз бош керек. Любой моментте сатып туруп, кайра сатып алып чыга тургула. Криптовалюта сатып алсаңар деле көрдүңөрбү, ушундай кошелектө тура берет да. Криптовалюталар деле турат, ошол stable coin дагы турат. Ушунун баары ушу кошелегибизде тура берет. Ушул жакта көргөзүп турат. Кантип USDT сатып алып ушу кошелекке салыш керек? Эгер сурооңор болсо, мага личкага жазасыңар, ар бириңерге өзүнчө түшүндүрүп берем.